23 январга караган түнү Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында катталган жер титирөөдөн кийин социалдык тармактарда жана мессенджерлерде чын жалган аралашкан маалыматтар жайылды. Мисалы, ошол эле күнү кайрадан жер титирөө саат 3:27 күтүлөт деген билдирүү тарады. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги маалыматты четке какты. Урматтуу жарандар, социалдык түйүндөрдө жер титирөөнүн кайра катталышы мүмкүн экендиги тууралуу тарап жаткан фейк маалыматка ишенбөөгө жана дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырабыз. Чынында окумуштуулар күтүлүп жаткан жер титирөөнүн так убактысын жана күнүн алдын ала болжолдой албайт. Сейсмологдордун жүргүзүп келген бардык изилдөөлөрүнө жана эң жаңы аппаратураларына карабай, жер титирөө болорун бир күн мурун, ал эмес бир ай мурун айтуу азырынча мүмкүн эмес деп билдирет АКШнын геология кызматы. Окумуштуулардын айтымында кайсы бир убакыт аралыгында, кайсы бир аймакта катуу жер титирөө болушу мүмкүндүгүн гана айтса болот. Жер титирөөгө байланыштуу фейктер коңшу Казакстанга да тарады. Мессенджерлерде Казак улуттук университетинин жатаканасы кулап, ичинде 4 студент калып калганы боюнча билдирүүлөр жайылган. Фактчек KZ басылмасынын журналисти бул маалыматты жеринен төгүндөп, жатакананын сүрөтүн жарыялаган. Ал эми сүрөттөгү тез жардам унаасы бир нече адам шок абалга кабылганына байланыштуу келген. Бул сүрөттө жер титирөөдөн кийинки Казакстандагы жатаканалардын бири деген маалымат менен кошо жайылтылган. Бирок бул жалган маалымат. Чынында сүрөт 2003 жылы ноябрда Астраханда тартылган. Катуу жер титирөөдөн улам 5 кабат имараттын 2 подъезде кулаган. Жыйынтыктап айтсак, социалдык тармактарда далилденбеген маалыматтар тарады. Учурда жер титирөөлөрдү алдын алууну айтуу мүмкүн эмес.